Din maselesinde Dajjal teması aябай маанилүү темалардын бири. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Дажжалдын пайда болушу жер жүзүндөгү Адам алейхиссалам пайда болгон кезден баштап кыямат күнгө чейинки сыноолордун эң бир күчтүүсү экенин айтып, адамды атымындан сак болууга чакырган. Бул чынында өтө олуттуу чоң сыноо. Буга олуттуу мамиле кылып, эгер Дажжал пайда болсо, андан кантип коргоно алабыз деп терең ойлонушубуз керек. Араңардан балким бирөөлөрүңөр чыгып, Дажжал али бери чыкпайт. Мен ал чыккан кезге чейин эле жашайм го дешиңер мүмкүн. Демек, мындай адам Дажжал темасын тереңирээк билүүнү каалабайт деп түшүнүш керек. Мен жооп берейин. Антип ойлосоңор, демек реалдуулуктан алыс экенсиңер. Дажжал сен жашаган өмүрүңдө эле пайда болушу мүмкүн. Ушул тасманы көрүп аткандардан ким бирөө Дажжал чыкчу заматты көрүшү толук мүмкүн. Дажжал али бери чыкпайт деп кол шилтөөбүз болбогон нерсе. Мүмкүн Дажжал бир нече жылдардан соң пайда болушу ыктымал. Араңардан бирөөлөрүңөр балким Дажжал бир нече айлардан кийин же аз эле күндө жакын арада пайда болушу мүмкүнбү дейттирсиңер. Айтып коёрум, эң кеми бир нече жылдардан кийин Дажжал пайда болуп калышы мүмкүн деп жооп берем. Ушинтип ишенимдүү айтууга менде силерге билдирер жүйөлөрүм бар. Ким билет, Кудай мага 3-4 жыл өмүр берсе, же дагы 10 жылдай жашасам, Дажжал мүмкүн ошондо пайда болор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмнени билдиргиси келген? Ал Дажжалдын чыгышы мына жакында чыгышы мүмкүн деген сезим ар бирибизде болушун каалаган. Мындайча айтканда, биздин кол шилтеп, койчу Дажжал деген дагы жүздөгөн жылдардан кийин чыгат. Мен да бала чакам дагы, неберелерим дагы Дажжалды көрүшпөйт деп бейгам болуубузду, бу теманы оюнчук көрүп бейкапар жүрүүбүздү каалаган эмес. Муслим хадистер жыйнагында Ибн Самман айтып кеткен бир эскерүү бар. Ал мынтет: таңкы убактардын биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди чогултуп алып, Дажжал жөнүндө бирде бийик үн менен, бирде акырын үн менен айтып берип атты дейт. Мындайча айтканда, акырын айтканынын себеби Дажжалдын азгыркы Кудайга чындап ишенген момун мусулман үчүн анчалык коркчу деле нерсе эмес экенин туюнтканы. Ошол эле кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үнүн бийик чыгарганы Дажжалдын канчалык коркунучтуу экенин туюнтуп, ал көргөзгөн керемет шумдуктарга жүрөгүндөгү ыйманы алсыздар оңой азгырылып кетишерин билгизгиси келген. Дажжал чынында маани бербей койчу жайбаракат бир жай тема эмес, ал аябай олуттуу көңүл бурууну талап кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Дажжал жөнүндө баяндап атып, эгер инсан Аллага ынанган такыба болсо, ислам үчүн мунун эч коркунучу жоктугун туюнтуу менен бирге, кол шилтеп маани бербей тим койчу да нерсе эмес экенин эскерткен. Чечмелеп айтсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге Дажжалдын тарых таржымалын иликтеп окуй жүргүн. Анын кебетеси кандай болот, сыпаттары кандай болот, ал чыгаардагы белгилер кандай болот биле жүргүн. А мен сага Дажжалга кандайча туруштук берүүнү, мындайча айтканда, ал келгендеги кырдаалда эмне кылуу керектигин айтайын деп аткансыйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Дажжал тууралуу өтө айкын так айткан. Хадисти бизге жетирген Наввас ибн Самман пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып берген баянды угуп атып, биз Дажжал курма дарактарынын ар жагында эле тургандай, мына чыгып келе тургандай сездик дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга эртең менен келген элек, кечинде гана ошол корккон сезимдер курчап кайра пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келдик дейт сахаба. Мындайча айтканда, Дажжал тууралуу баянды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саар менен айтып берсе, аны уккан сахабалар угуп бүтүшүп кайра кечинде келишиптир коркуп алактап. Биздин үрөй учкан түрүбүздү көрүп, Аллахтын элчиси: "Силерге эмне болду?" деп сурады эле. Биз: "О Аллахтын элчиси, бүгүн эртең менен сиз бизге үнүңүздү бирде бийик, бирде акырын кылып Дажжалдын окуясын айтып бердиңиз эле. А бизге болсо Дажжал тетигил бактын арасында тургандай эле сезиле баштады" дедик. Ага карата пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп кылып: "Силерге тынчсызданганымдын себеби Дажжал эмес" деди. Тагыраак айтканда, Дажжалдан да олуттуу кыжалат болгон нерселерим бар дегенди айтып атат. Мен тирүү кезде Дажжал чыкчу болсо, мен силердин коргоп, аны менен күрөшөмүн деген ал. Карагылачы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жакында эле чыгышы мүмкүндүгүн туюнтуп атат. Эгер мен тирүү кезде Дажжал пайда болсо деп атат. А эгер менин көзүм өткөн соң Дажжал чыкса, анда ар бир инсан Дажжалдан коргонууну өз колуна алсын деди. Бул эскертүүнүн олуттуулугун көргүлөчү. Ар бириңер өзүңөр Дажжалдан коргооңгула дейт. Демек, Дажжал маселесине сен өтө ынтызар болуп маани берүүң керек болот экен. Аллах менин ордума ар бир мусулманды өзүнүн эркине коюп коет дейт хадисте. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каза болгон соң мусулмандарды өз коргосуна алат дегени. Айткым келип атканы, Дажжал пайда болорго чейин али бул элек бир топ белги окуялар болуп өтүшү керек.
Демек алдыда дагы убакыт бар экен. Сен ошол күнгө даярданып жүргүн дегенди айткым келет. Демек кеч боло электе даярданууга убактың али бар экен. Маселен, Араб жарым аралы азырынча жашыл бакчаларга толо элек, дарыяларга чулган элек. Бирок ошол убакытта келет. Араб жарым аралындагы какыраган чөлдөр гүлзарга айланат. Чөлдөрдө дарыялар агат алдыда. Ефрат дарыясы алтын тоодон ары карай тартылып азаят. Ал тоо үчүн күрөштөр болот. Жерден баалуу кен байлык казыналар чыгат. Ошондой эле 3 фитна болот экен. Биринчиси төөнүн үстүнө жапчу кездеме фитнасы деп аталат. Мындай жатканда качсаң да кутулбачу фитна. Өсүп өркүндөчү фитна жана кара фитна. Булардын баары боло элек, бирок алдыда болот. Имам Магди келе элек, бирок ал келет. Ошондой эле Мадина калаасы талкаланат, ыйык согуш күтүлөт. Бул окуялар али боло элек. Константинополдун ачылышы, ал анын акыркы ачылышы болот. Мурда бул тууралуу айткан элек, айтор жогорудагы айтылган окуялар боло элек. Дажжалдын пайда болушуна эң кеми дагы 3 жыл бар деп сезгиле. Аталып өткөн окуялар жакынкы аз гана убакытта болчу болсо, баса эмне болорун мурунку баянда айтып кеткенмин. Ошол баянга дагы бир кулак төшөп угуп койсоңор. Баян Орус-Украин согушу дүйнөнүн бүтүүсүнүн башаты деген маанидеги тема. Ал баянда биз Аллахтын буйругу менен бир күнү дүйнө баары күмжан болуп жок болушу ыктымалдыгын айтканбыз. Аллах Куранда биздин буйругубуз түнбү күнбү ишке ашат. Биз аны кече эле кулпуруп, эми болсо эгини жок жайда калган талаага айлантабыз дейт. Андай тыптыйпыл болуу балким бүгүн болушу мүмкүн. Аллахтан буйрук келсе бүгүн балким жок кылып салар дүйнөнү. Дүйнө түп орду менен жоголгон соң кыямат күндүн белгилери биринин артынан бири тез эле боло баштайт. Дүйнө жок болор күн бүгүндүр, эртеңдир, же кийинки жылдардыр. Андан аркы болчу окуялар бат-баттан болот да Дажжал пайда болот. Бирок Дажжал пайда боло элек. Бирок эң кеми 3 жыл бар деген сезимде бололу. Ал окуялар кандайча болуп өтөрүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилеп айтып кеткен. Мына бүгүн Аллахтын буйругу келип, дүйнө, аалам жок болсо, ошондо да тирүү калчу болсоңуз, алдыда сизди 3 жыл күтүп турат. Ал 3 жылда эмнелер болот? Ибн Мажа, Ибн Хузайма, Ахмад жана Хаким, ошондой эле Абу Умама Аль-Бахили булактарында айтылгандай, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан экен. Дажжал чыгарга чейин 3 өтө оор жылдар болот. Өтө бир кыйын жылдар болот экен. Адамдар ачкачылыкка кабылат. Биринчи жылы Аллах асмандан жаачу жаан чачынды 3төн 1ге кыскартат дагы. Жерден өсүп чыкчу эгин-тегин мөмөнү да 3төн 1 көлөмгө кыскартат. Мындайча айтканда, демейде жаап турган жаан чачындын 3төн 1 гана жаап калат. Эгин-тегиндин 3 бөлүгүнүн 1 бөлүгү гана түшүн берет. Анын кесепетинен адамдар ачкалыкка кабылышат. Бүт адамзат эмес, бирок көпчүлүгү ачкачылыктын кээрин тартышат. Экинчи жыл мурункудан да оор болот. Андан соң Аллах асмандарга жана жерге буйрук кылып, жаан чачында жерден өсчү эгин-тегин мөмө жашылчаларды дагы 3төн 2ге кыскарат. Мындайча айтканда, ачкачылык ого бетер күчөйт. Үчүнчү жыл аябай оор жыл болот. Үчүнчү жылы Аллахтан болгон буйрук менен асмандардан жаан чачын такыр болбой калат. Эч жамгыр, кар болбой, жыл бою жаан чачын жаабайт. Дарыялар, булактар соолойт. Жер жүзү үчүн чоң көйгөй башталат. Асмандар бүт жаан чачынды токтотот. Жер Аллахтын буйругу менен эч бир эгин-тегин өсүмдүк өсүп чыгарбай коет. Бир тамчы да жаан болбойт. Жер Аллахтын буйругун аткарып эч эгин-тегин өспөйт. Жыл бою өсүмдүк өспөй калат. Бүтүндөй жер жүзү боюнча ача туяктуу жаныбарлар калбай кырылып жок болушат. Мындайча айтканда, адамзат саап иччү уйлар, андан башка адамдар пайдасын көрүп азык кылчу, чөп отоп суу ичүүчү жаныбарлар бүт жок болушат. Аллах тирүү калтырган жан жаныбарлардан башкасы бүт кырылат. Мындайча айтканда, жан жаныбарлардын аз гана бөлүгү калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан муну угуп отурган сахабалардын бирөөсү: суу жок болсо, азык тамак жок болсо, адамдар анда өз жанын кантип сактап калышат деп сурады. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, субханаллах жана алхамдулиллах деген сөздөрдү такай айтышкан болсо, ушул сөздөр адамдарга азык ордуна азык болот деди. Мындайча айтканда, Аллахты мактап, таңтаган сөздөрдү айткан инсандар болсо, Аллах ал сөздөрдү инсандарга азык кылып коёр экен. Албетте алардын да турмуштары аябай оор, кыйын болот. Ыйманы алсыз, Аллахтан күмөн кылган, олку-солку жүргөн адамдар Дажжал келчү болсо, аны менен кошо барчылык, токчулук келет деп ишенишет. Дажжал чыкса, жамгыр жаан чачын жаап, түшүмдөр мол болоруна алар ынана беришет.
Алар дажалдын келишин өтө каалашат. Элестеткиле, муну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү эскерткен. Табарани жыйнагында бир хадис бар. Аны Хузайфа айткан. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: "Шундай бир замандар келет, инсандар дажалдын келишин шунчалык катуу эңсешет" дептир. Ыйманы алсыз мусулмандар тууралуу кеп болуп атат. Мен ошондо ага: "О Аллахтын элчиси, ат энем сага курман болсун. Эмне үчүн андай болот?" деди сахаба. Мындайча айтканда, эмне себептен андай? Дажалдын азгырыгы өтө катуу болобу деди. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям так ошондой болоорун айтты. Анткени мусулмандар оор сыноо үстүнөн сыноолор менен туш келишет. Суу жок, жерге азык, нан, тамак жок. Үй бүлөдөгү эркек бала чакасынын ачкалыктан өлүп атканын көрөт. Мына ошондо ыйманы алсыз, күчсүз мусулман эркек ушундан көрө дажал келсе эртерээк келсинчи. Ошол келсе жерге азык, ичерге суу болор эле деп калат. Элестетип атасыңарбы? Кыямат күнү адамдар: "О Аллах, тезирээк бизди суракка алчы. Мейли бизди акыры тозок күтүп турса деле" дешет. Тозоктун оту сурак күнгө караганда оңойдой, жеңилдей сезилген учурду элестеткиле. Ооба, тозок оту эң оор чыдагыс дечи, бирок адамдар оор сыноолордун айынан мейли ушундан көрө тозокко түссөк түшөлү, биз эртерээк сурак береличи дешип чыдамы түгөнөт. Ошондой эле ыйманы чабал, алсыз мусулмандар дажал чыгарга жакын анын эртерээк келишин эңсешет. А балким сенин көзүңдүн тирүүсүндө эле дажал пайда болушу ыктымал. Балким сен өз көзүң менен аны көрүүгө үлгүрөсүң. Аллах сага алдыда дагы 5-6 жыл же 10 жыл өмүр берсе, ошол аралыкта дажал пайда болоттур. А мүмкүн дажал 100 жылдан кийин чыгаттыр. Аны Аллах билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кыямат күнгө жакын калган чакта, могул 2 манжамдын аралыгында жакын аралыкта жер жүзүндө пайда болом" дептир. Азыр 1945 жыл. Бирок кыямат күнү али боло элек, сурак күндүн белгилеринен кабар жок. Бирок жер жүзүндөгү соңку болуп аткан окуяларды карап турсаң, кыямат күндө жакындап келатканын туясың. Өтө көп сандагы кичине белгилерди көрүп туруп, сурак күн өтө жакындап калганын сезесиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай сезимдерди сезген. Сахабалардын корккон сезимдерин дагы айыптаган эмес. Анткени дажалдын пайда болуусу реалдуу нерсе экенин айтып, эгер ал күндөрү көзүм тирүү болсо, мен силердин таламыңарды талашып күрөшөм. Эгер ал заманда мен жок болуп калсам, ар бир мусулман өзүн өзү коргосун деген. Ошондуктан ар ким өзүнө сак, аяр болсун. Акырында айтарбыз: дажал менен күрөш акылдуулук, талант же илим-билимдин көптүгү менен ишке ашпайт. Дажал менен күрөшүү Аллага чындап ишенген бекемдик, такыбалык менен ишке ашат. Аллах баарыбызды дажалдын азгыруусунан сактасын. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткан адамдардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманы келечекте канча адам көрсө, ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучуларга эселеп сооп жазыла берсин, иншаллах. Урматтуу жан кошулган достор, туугандар, силер дагы мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.